Assalamu alaikum, урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Бүгүн биз көкбөрүдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу айтып беребиз. Ынтымак жана Сарыөзөн командаларына жаңы саяпкерлер келди. Жана ошондой эле Кыргызстан құрама командасынын оюнчусу Кубантай Султануулу үйлөндү. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыда кеп кылабыз. Эсенжол Кудайбергенов ынтымак командасынын жаңы саяпкери болуп дайындалды. Буга чейин көп жылдар бою Сарыөзөн командасы менен көп ийгиликтерге жетишкен. Былтыркы жылы Ала Тоо Акшумкар командасынын аттарын дайындаган Эсеке Байкеге келе жаткан турнирге ийгиликтерди каалайбыз. Барына чексиз! Эмнелерге? Барына! Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Таалай Мырсакматов кайрадан Сарыөзөндө. Эсиңиздерде болсо Таалай мырза 2010-2017 жылдары эң байгелүү учурларда Сарыөзөндө саяпкер кызматын аркалаган. Андан соң Достук командасынын аттарын табына келтирип келди. Кыргызстандын бир нече жолку мыкты саяпкер намынын ээси, Кыргызстан курама командасынын саяпкери, анын ичинде 2022 жылдын мыктысы Таалай Байке Сарыөзөнгө кайтып келди. Ынтымак менен Сарыөзөндө саяпкерлердин алмашы кандай жыйынтыктарды берет деп ойлойсуздар? Ой пикир жазыңыздар. Жана саяпкердин ролу канчалык экендигин айта кетиңиздер. Суусамырдын кулуну Достуктун оюнчусу Айтылуу Кубантай колуна кушун кондуруп үй бүлө курду. Жаш үй бүлөгө бакыт таалай каалайбыз. Кемин командасында ойногон улакчы Андрей Гомановду барыңыздар эле билсеңиздер керек. Улуту орус болгондугуна карабастан кыргызча таптак сүйлөп, ошол эле учурда көкбөрүнү мыкты тарткан Андрей Гомановдун бүлүт аткаруусун көрдүңүздөр. Андрей Гомановдун көкбөрүнү мыкты ойногондон тышкары мыкты актёрдук чеберчиликке дагы. Видеонун аягында Андрей Гомановдон тамашаны назарыңыздарга салабыз. Блин, да где же магазин находится? О, слушай, подскажи, пожалуйста, магазин где находится? Магазин? Магазин. Прямо идешь, потом повернешь. Ладно, слушай, спасибо. Брат, помоги, пожалуйста, где магазин находится? Прямо идешь. Вот тут налево чуть-чуть повернешь. Алтыма өзүң эле түшүндүрбөйсүң, кантип түшүндүрмө элем орусга. Ладно, спасибо, я сам найду. Бул орус биздин дайын каяктан келип калган? Мен турист окшойм. Байке! Мой дом. Лежишь, живешь. Синий. Красивый. Брат. Орус кач. Натяжной потолок деген что такое возьму. Все. Пошла средство, стала шушку. Вот кирпич. 4 кирпич. Высоко 4 кирпич. Железо, крыша. Крыша вниз, крыша. Вот лежишь в крыше. Вот белый бэп, большой свет. Вах. Айнин, натяжной потолокто өзүңөр. Да. Менин ой бас кирген.